12 бөлүм. Дөөт сыкылакта киштин уулу шабулдан жашынып жүргөн кезде салгылашта ага жардам берүү үчүн келген эр жүрөк адамдар булар. Алар жаа менен куралданган, оң колу менен да, сол колу менен да таш ыргыткан, жаа тарткан адамдар болушкан. Алар Бенжаминден тараган Шабулдун бир туугандары. Эң башкысы Акиезер, андан кийинкиси Жааш. Булар Гибалык Шемаянын уулдары. Азмабеттин уулдары Жезиел менен Пелет. Анатоттук Берах менен Жею. 30-дун ичинен эр жүрөк 30-ду башкарган Гибондук Жишмая, Жеремия, Жахазиел, Жоханан жана Гедейралык Жозабат, Элузай, Жеримот, Беялия, Шемария, Харуптук Шепатия, Элкана, Жишия, Азариел, Жоязер жана Жашабам, Корактыктар, Гедорлук Жерохамдын уулдары Жоела менен Зебадия. Калкан найза менен куралданган эр жүрөк жоокер гаттык аскерлер чөлгө, дөөт жашынган бекемделген жерге өтүп келишти. Алар жүздөрүндө арстандын сүрү бар. Тоодогу жээрендей тез чуркаган адамдар эле. Башчысы Эйзер, экинчиси Обадия, үчүнчүсү Элияб, төртүнчүсү Мишмана, бешинчиси Жеремия, алтынчысы Атай, жетинчиси Элиел, сегизинчиси Жоханан, тогузунчусу Элзабат, онунчусу Жеремия, 11-чиси Махбанай. Гаттын бул уулдары аскер башчылары эле. Кичүүсү 100 башы, улуусу 1000 башы. Биринчи айда Ярдан дарыясы ташкындап турган кезде Ярдандан өткөн ушулар болчу. Алар өрөөндүн чыгышы менен батышында жашагандардын баардыгын туш-тушка кууп жиберишкен. Дөөттүн сепилине Бенжамин менен Жүйүттүн уулдарынан да өтүп келишти. Дөөт аларды тосуп чыгып, эгерде силер мага жардам бергене, тынчтык ой менен келсеңер, анда менин жүрөгүм силер менен бирге болсун. Менин колумда жамандык жок болгонуна карабастан, эки жүздүүлүк менен душмандарымдын колуна салып бергени келсеңер, анда ата-бабаларыбыздын Кудайы көрүп турат. Ал өзү жазалайт деди. 30-дун башчысы Амасайды рух каптап, ал тынчтык сага дөөт, биз сени мененбиз, Жышайдын уулу, тынчтык сага, жардамчыларыңа да тынчтык, анткени сага Кудайың жардам берип жатат деди. Ошондо дөөт аларды кабыл алып, аскер башчы кылып койду. Дөөт пелиштиликтер менен бирге Шабулга каршы согушка бара жатканда, Менаше тукумунан да кээ бирөөлөр дөөт тарапка өтүп кетишкен. Бирок дөөт аларга жардам берген эмес. Себеби пелиштиликтердин башчылары өз ара кеңешип, биздин башыбызга мүшкүл түшүрүп, ал өз мырзасы Шабул тарапка өтүп кетет деп, аны артка жөнөтүп жиберишкен. Дөөт сыкылакка кайтып келе жатканда, Менашенин 1000 башылары Аднак, Жозабат, Жедияэл, Михаэл, Жозабат, Элию жана Силтай ал тарапка өтүштү. Алар дөөткө сансыз аскерлер менен согушууга жардам беришти. Бул адамдардын баары эр жүрөк адамдар жана аскер башчылар болушкан. Ошентип, дөөткө күн сайын жардамга келе беришкендиктен, анын аскери Кудайдын аскериндей көп болду. Теңирдин сөзү боюнча, Шабулдун патшачылыгын дөөткө өткөрүш үчүн ага Хебронго келген аскер башчылардын саны мынча болду. Жүйүт уулдарынан калкан жана найза көтөрүп, согушка даяр тургандардын саны 6800. Шымондун уулдарынан кошуундагы эр жүрөк адамдардын саны 7100. Леби уулдарынан 4600. Арундун урусунан Жуят төрө, аны менен 3700 адам. Эр жүрөк жигит Садок жана анын уруусу 22 башчы. Шабулдун бир туугандарынан Бенжаминдин уулдарынан 3000, бирок алардын көпчүлүгү дагы эле Шабулду жактап турушкан. Эпрайым уулдарынан өз урууларында атагы чыккан кайраттуу адамдардын саны 20800. Менашенин жарым уруусунан дөөттү такка отургузуу үчүн барып, атайын аттары аталган адамдардын саны 18000. Исахардын уулдарынан Исраил элинин качан эмне кылуу керек экенин билген акыл эстүү адамдар келишти. Алардын башка адамдарынын саны 200 эле. Алардын баардык бир туугандары алардын айткан сөзү менен жүргөн. Забулун уруусунан согушка даяр турган, ар түрдүү согуш куралдары менен куралданган, катарда бир кишидей турган 50 000 жоокер, Напталы уруусунан 1000 жолбашчы,
Алар менен калкан жана найза көтөргөн 37 000 жоокер, Дан уруусунан согушка даяр турган 28 600 жоокер, Ашыр уруусунан согушка даяр турган 40 000 жоокер, Ярдандын аркы бетинен Рубейин, Гад урууларынан жана Менашенин жарым уруусунан аргандай согуш куралын көтөргөн 120 000 жоокер. Бул жоокерлердин баардыгы катарга тизилип, дөөттү бүткүл Исрайылга падыша кылып көтөрмөкчү болуп, чын жүрөктөн Хебронго келишти. Бүт Исрайыл эли да дөөттү такка отургузганга макул эле. Алар ал жерде дөөттүн жанында 3 күн болуп, ичип жешти. Анткени бир туугандары аларга баардыгын даярдап коюшкан эле. Ошондой эле алардын жакындары да, атүгүл Забулун, Напталы, Исахар уруулары да жей турган азыктарды төөлөргө, эшектерге, качырларга, өгүзлөргө жүктөп келишкен. Un, анжир, мейис, шарап, зайтун майы, бодомал, майдамал өтө мол келди. Анткени Исрайыл элинин кубанычы койнуна батпай турган эле.